Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Калканович, канча жылдан бери Айыл чарба министрлигинде иштейсиз? Көп жыл болуп калды. Так санын айта албайсызбы? Эгер так болсо 2013 жылдан бери иштейм Айыл чарба министрлигинде. 16 жыл болуптур, э? Канча адам кызмат кылат Айыл чарба министрлигинде? 87 центральный аппаратта. Жок, республика боюнча. Республика боюнча мурда 2000 болчу, азыр 5700. Бир учурда 11000 болгон, кайра бөлүнүп кетишти, азыр 5700. Бир жылда бюджеттен Айыл чарба министрлигине канча акча бөлүнүп берилет? Аны азыр так анткени бюджет улам-улам алмашып атат. Мен так сизге бир жолу эле айтып берейин. Мен мунун баарын айтып атканымдын себеби 100 миллион долларларды алып келип жаткан кыргыз экспортунун бири болгон бул фасоль да, Талас областындачы. Ушул убакыттан бери фасолду өндүрүү багытында үрөн чарбалары уюштурулган жок да. Ошон үчүн ушул багытта кандай иш алып барайын деген оюңуздар бар? Медер Өскөнбекович, бул фасолду фасоль качан Таласка алып келгенден баштап биз ушу Айыл чарба министрлиги менен иштерди жүргүзүп атабыз. Бияктан ошол атайын ошол үрөн чарбада жасаганбыз, бирок бул жердеги мындай үрөндү ошол климаттык шартка мындай ылайыкташтырыш керек экен. Башка жактан дагы жаңы үрөндөрдү алып келгенбиз. Алардын дагы көрсөткүчтөрү туура эмес болуп калды. Ошондуктан улам-улам обновлять этилип атат. Ошондуктан жанагы рябая, берки томатный ошол сорттор эле жакшы экен. Ошол сорттор просто бул жерди алмаштырыш керек дагы. Жанагындай жерге керектүү минералдык жерсемиздиктерди бериш керек да, ошол үрөндөрдү сеип туруш керек. Жерди алмаштырып. Үрөн чарбасы уюштурулганбы фасоль боюнча? Бизде сорт испытательный чарба бар. Мен айтайын дегеним, министрлер кабинетинде алдыңкы министрлер бар да, ошолор бюджетти толтуруп, экономиканы алдыга жылдырып жатат. Бирок Айыл чарба министрлиги тилекке каршы элдин сынына калган министрлик да. Анткени сиздер уникалдуу мүмкүнчүлүктөрдү жоготуп жүрөсүздөр. Мисалы үчүн каналдарды, арыктарды бетондобойсуздар да, түшүмдүүлүктөрдү жогорулатабыз дейсиз. Кантип суу келбесе түшүмдүүлүк жогорулайт? Кантип үрөн чарбаларын уюштуруп, жаңы үрөндүн түрлөрүн алып келбесеңиздер, кантип эгиндин түшүмдүүлүгү көбөйөт? Жана толгон токой маселе, ошон үчүн элдин атынан айтып коеюн. Талас областы 300 миңге жакын эл, 90% айыл чарбасынан кирешесин табат. Ошол элдин келечегине кайдыгер карабай, үрөн чарбасын массалык түрдө жайылтып, бир жаңы министриңиздер да келди, буйруса жакшы алгылыктуу иштерди алып барсаңыздар. Рахмат. Медер Өскөнбекович, сиз айыл чарбасында акыркы 3 жылдан бери аябагандай жакшы болуп атат. Жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Жаман деп айта берсе жаман боло берет. Элдин үнүнөн айтып атам деп атасыз, ал дагы болбойт. Биз көп Талас эл менен да жолугушуп атабыз. Ошондуктан айттыңыз, ошолор болсо биз жолугушалы. Негизи Таласка көптөгөн проекттерди жүргүзүп атабыз. Жаңы каналдардын бардыгы ошол Айыл чарба министрлигине финансы каражаттар бөлүнүп атат. Ошол жанагы канабис деп жанагы арыктарга салып, иште жанагы ленталарды алып келип, жаңы заводду куруп, ошол Таласка болобу, башка жаңы БСРлер, БДРлер курулуп атат Таласка. Жаныбек Калканович, ошолордун баардыгын айтып отурсак, бир да БДР курулуп элек, ал проекттин негизинде эле. Сиздердин элементарный лотоктордо шлюздарыңыздар да жок да. Анан элден акча алганды эле билбей, элге шарт түзбөгөндү билиш керек. Рахмат. 6-процедура.